Ассаламу алейкум, Кыргыздарнама YouTube каналының көрүүчүлөрү. Бизде кезектеги реклама там сатыкка чыгууда. Жолой уулу Тургуналы адресиндеги Жолой уулу Тургуналы 65 дарегиндеги там сатыкка чыгууда. Жайгашкан жери болсо мынакей. Ушул там. Ушул жерде 6-7 оңго жакын калчалар бар экен, ошол жерден көрүнбөй калат экен. Жайгашкан жери ошондой. Бул жагы болсо нар жагы клиника. Клиниканын арты жагы болсо 3-чү мектепке, нар жагы ошо 9-10 садиктерге жакын жерде. Буга жакын жерде болсо оптовый магазиндер, строй магазиндер, достук баня бардыгы жакын. Бул жагы болсо көчөсү асфальт. Андан эмесе азыр сиздерге үйдүн ичин тартып көрсөтөбүз. Андан эмесе мынакей үйдүн сырт жагы, бул жагы болсо үйдө машинага ылайыктуу гараж бар. Бул жагында алжалары, гүлдөрү. Андан эмесе үйдүн размери болсо туугандар 14/10. Үйдө трехфазка бар, отопление бар. Отопление болсо чугунный. Андан эмесе азыр сиздерге үйдүн арткы тарабын тартып көрсөтөбүз. Андан эмесе бул туугандар үйдүн сырткы көрүнүшү, айнектери пластиктен, сырты мрамор болуп жасалган. Мынакей. Аябай жакшы жерде жайгашкан. Бул болсо мынакей өзүңүздөр көргөндөй, бул клиниканын арты. Бул жакта үйдүнкө оңго 12 болгон 2 этаж тамга расчеттолгон 1 метр немеси менен бийиктиги менен фундаменти бар. Бул жагынын баардыгы мынакей короо сарайлары, тооканалары, нар жакта алмурууттары бар. Бул жагы болсо мынакей айтып аткандай тооканалары, мында жакшы гүлдөр бар экен. Мынакей фундаменттин туугандар фундаменттин размери болсо мынакей 9/10 1 метрден бийиктиги 2 этаж тамга расчеттолгон. Бул жагында алма бактары, мынакей уже алмалар алып жакшы болуп калыптыр. Бу жерде канализация, водопровод, суу, таза суу баардыгы бар. Жана ошондой эле биякта септик дагы, насос менен дагы суу бар. Баардык жашаганга баардык шарттар бар. Андан эмесе азыр үйдүн ичине кирип, үйдүн ички акыбалы менен таанышабыз. Андан эмесе мынакей бисмилла деп үйдүн ичине киребиз. Үйдүн аурасы аябай жакшы. Бисмилла деп киргенде эле мынакей прихожка. Бисмилла деп киргенде прихожка. Бул жака сол жака киргенде мынакей бул жагы болсо печка. Үйдө трехфазка бар, отопление бар. Андан эмесе бул жака кирсек, киргенде бул жакта уборный. Бул жак уборный, бул жагы болсо душ туугандар. Душ. Баардык жашаганга, баардык условия шарттары бар. Бул жагы болсо мынакей унитаз менен. Андан эмесе мынакей бисмилла деп үйдүн ичине кирдик. Киргенде эле оң жакта мына ушундай чакан бир бөлмө. Андан эмесе бул ушул жактан эле кайра сол жакка киргенде бул жак мынакей кухонный. Мынакей ушундай жакшы жарык жерде мынакей аурасы да аябай жакшы. Бул жактан эле түз киребиз нар жака туугандар, коридор менен кирип эле сол жакка киребиз. Сол жакка киргенде ошол жерде чакан бир комната, китеп окуп, билим алып, кыскасы мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай жакшы үй. Андан эмесе бул жактан эле сол жакка киребиз туугандар. Сол жакка киргенде мынакей бул жакта дагы ушундай ата-энелердин ушундай бир бөлмөсү, айнектери пластик, үйдө отопление менен жылуулук камсыздалган. Андан эмесе бул жактан эле туугандар сол жакка кирели. Бул жакта дагы ушундай бир кенен чакан бир комната.
Убагында бул жакта немистер салып, немистер жашаган экен. Бул жагы болсо зал. Мынакей. Үй жөнүндө маалымат бергенге аракет кылдык, туугандар. Үйдө погреб бар, канализация, участоктун размери болсо 6 сотых. Туугандар, мынакей. Бул болсо сырткы фундамент. Сиздерге колубуздан келишинче маалымат алганга аракет кылдык. Мынакей фундаменттин бийиктиги 1 метрден ашыгыраак окшойт. Үстү болсо 3 комната, асты 4 комната. 2 этаж тамгары расчеттолгон. Баазын болсо, туугандар, 58 000 АКШ долларын сурап атат. Соодалашуу жолдору бар. Варианттар каралат. Может болсо өзүңүздөрдүн да вариантыңыздарды айтып, соодалашып көрөсүздөр. Там жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып, каналга подписка болуп туруңуздар. Сиздер менен Кыргыз жардама YouTube каналы болду. Видеого лайк басып, комментарий жазып, колдоп, коштоп, башка бир туугандар менен бөлүшүп туруңуздар.